Assalamu alaikum dostlar. Kayradan biz Агая штатынан өтіп Пенсильвания штатына кирдик. Бүгін 22 июль. Жана эртең менен bir видео чыгардым эле. Азырдагы bir видео чыгарып коеюн деп чечимге келдик. Жарым саат эс алыш үчүн токтодук. Bir 15 мүнөттүк видео тартып коюп 15 мүнөт эс алып кайра жолду көздөй чыгышыбыз керек. 3,5 сааттык жол калды. Достор, мага акыркы күндөрү көптөгөн мекендештер жазып атышат. Жаңы келген мекендештер болуш керек Америкага. Алмаз байке кредитке машина алып алдык, туура эмес алып алдык окшойт, өтө кымбат болуп калды. Кайра өткөрөлү десек, албай атат, орустар экен. Анан айтышат биздин social security карточкабызды текшербей эле берген дейт. Анан бүгүн дагы буквально бир мекендешим Telegram каналыбыздан ушундай суроону берди. Сиздерде суроо болсо көптөгөн мекендештер жазып атпайбы? Алмаз байке, Алмаз иним, сени менен кантип байланышабыз деп. Ушул Telegram каналдын астына, ушул Telegram дейм да, Instagram баракчанын астына, Instagramда атам кайра. Чарчаган экенмин аны. Ушул YouTube каналдын астына, ушул видеонун ылдый жагына мен деген Telegram каналыбыздын ссылкасын коюп коем. Ошолго катталып, анан сурооңуздарды берсеңиздер, мен ар дайым Telegram каналдан личкага жазылган суроолордун баарына жооп бергенге аракет кылам. Ошо бүгүн Чикагодан бир мекендешим жазды. $30,000 машина алдым дейт. Өзүм жаңы келгем дейт. Анан ошо кымбат болуп калды окшойт. Айына где-то $744 төлөшүм керек экен. Кымбат деп кайра барсам, алабы же албай коебу деп жазыптыр. Анан мен деген жооп жаздым. Эми бир нерсе кылардын астында жети өлчөп бир кесиш керек да. Өзүңөр жаңы Америкага келсеңер, арзаныраак машина алыш керек да. Анан негизинен алганда мындай да, көбүнчөсү дилерге барып алып атпайбы? Дилерге барганда силердин social security карточкаңарды обязательно алыш керек. Анткени ошол social security карточкаңарды өзүлөрү договор түзгөн бир нече банкка берет. Анан ошо банктар текшерип, анан бирөөсү жардам берем деп чыгат. Бирок сиздер жаңы келген үчүн social security карточканы текшергенде кредитный скор жок болуп, начар болуп, сиздерге өтө жогорку баадагы процентти коюп коет. Годовой депчи. 24%тен даже керек болсо 30%ке чейин коюп коет. Анан, конечно, кымбат төлөйсүңөр да. Азыркы учурда көптөгөн мекендештер бул жактан кыйналып жатабыз Америкадан дегенди угуп жатсаңыздар керек. Алардын бүт баары көптөгөн машиналарды, үйлөрдү, көптөгөн нерселерди кредитке алып койгон. Эми кредитти көп эле адамдар түшүнөт болуш керек. Бул абдан начар нерсе да. Бул айла жоктун иши. Колдон келсе наличка, кеш деп коет, мыякта кешке алыш керек. Ошон үчүн азыркы учурда Америкага келип аткан көп мекендештер, Чикагога, Филадельфияга, Синсинатиге, көптөгөн штатка келип аткан мекендештер болжол менен бир 5,000ге, 6,000ге, 7,000ге эле машина алышып, ошолор менен доставкада иштеп жүрүшөт. Анан сиздер деген андай кымбат машинаны кийинчерээк аласыздар да. $30,000, $35,000, $40,000 машинаны азыр алсаңыздар жаңы келгенде эле абдан кыйын болуп калат. Анан бул жакта Кыргызстанга окшош, Россияга окшош эле көптөгөн сайттарды карашат. Тааныштар да азыр көптөгөн Telegram каналдарга коюп атпайбы? Машина сатам, 2012 жылкы, 2015 жылкы болгон баасы 7,000. Анан Telegram каналдарда ким доставкада иштейбиз десе, аккаунт беребиз деп, ошо биздин Telegram каналга да чыгып калып атат. Анан биз убакыт болгондо ошол Telegram каналыбыздан жумасына бир жолу же 2 жолу түз эфирлерди өткөрүп турабыз. Ошол түз эфирлерге катышып, үндүү сурооңуздарды берсеңиздер, анан жооп бергенге аракет кылабыз. Башында абдан көп суроолор келчү. Акыркы учурларда көптөгөн мекендештер билип калды окшойт Америка боюнча. Анан көптөгөн суроолор келбей калды. Бир чети сүйүнүп кубанып калатасың. Мен эмнеге ачки тагынып алдым. Бүгүн эртең менен видео чыгарсам, бир мекендешим Москвадан жазыптыр. Алмаз байке, сиздин көзүңүз шишип калыптыр, түнү бою ичип алып, анан азыр видео тартып атасыз окшойт деп. Ошон үчүн көзүмдү көрбөсүн ошол мекендешим деп ачки тагынып алдым. Эми өзүңөр элестеткиле. Эртең мененден кечке чейин трак айдап жүрөбүз да, анан
Ал мекендешибиздин ою боюнча Америкада иштеп жүргөн трак айдоочулары түнү бою ичип, анан көздөрүн шиштип алып анан машина айдайт экен. Чарчайт да, көз чарчайт да. 12 саат, 15 саат, 18 саат машина айдасаң көз эмес, дененин баары чарчайт. Ички орган, көз, кулак, кол, бут баардык нерселер чарчайт достор. Дагы эмне жөнүндө айтып берейин. Көптөгөн мекендештер дагы эле берип атат. Алмаз байке, кайсыл штатка барсак жакшы болот депчи. Мен бул Америкада 10 жылдан бери жашап жүрүп, кайсы штат абдан сонун экенин азыркыга чейин түшүнө элекмин. Бир штатка барсаң жакшы көрүнүп калат. Дагы бир 3-4 айдан кийин барсаң начарыраак көрүнүп калат. Бардык эле штаттар бирдей го деп ойлойм. Бирок ар бир штаттын жакшы райондору бар, анан жаман райондору бар. Жакшы жолдору бар, жаман жолдору бар. Эски имараттары бар, райондору бар, анан жапжаңы салынган имараттары бар, райондору бар да. Анан жакшы жагын көрүп калсаң жакшы дейсиң, жаман жагын көрүп калсаң жаман дейсиң. Ошон үчүн башында келгенде бир жерге келип, анан Американы кыдырып, өзүңөргө жашаган, жаккан штатка анан көчүп кетип жашаш керек го деп ойлойм. Анан ылдыйкы штаттарга барганда мен абдан кыйналып калам. Абдан ысык. Мекендештердин баардыгы эле билет болуш керек. Ошол достор, кредит деген нерсе абдан жаман нерсе. Колдон келсе кредит албаганга аракет кылыш керек. Бирок айласыздан көптөгөн мекендештер баягы колунда наличка акчасы жок башында. Анан кредитке алганга аргасыз болуп калышат. Жок, күн батып калды. Ачкымды чечип коеюн дейм, бирок жанагы мекендешим көрүп калат го, дагы бир сөз айтып ийеби деп атайын ачкыны чечпей атам. Анда бул рестерияны бир сыра кыдырып көрсөтпөйүнбү сиздергечи. Достор, азыр мен сиздерге бир нерсе көрсөтөйүн. Постоянно айтам, тазалык керек деп. Азыр мен тазалык кылыш үчүн эмне кылыш керек? Азыр сиздерге айтып берем. Мына өзүңүздөр көргөндөй бир мусор салган бачок турат. Азыр мен тетигил жерге бир нерсе айтып, сиздерди алаксытып, анан тазалыгын бир сыра көрсөтөйүн. Бир мусор көрүп калсаңыздар, мага айтыңыздар. Америкада тазалык жок экен деп. Американын жакшы жагын алышыбыз керек, жаман жагын көрмөксөн болуп албашыбыз керек да. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мыякта экинчи бачок турат. Бачоктун ичинде пластик чоң мүшөк турат. Буга салып беришет. Анан бул эс алуучу жайды күнүгө бир жолу же эки жолу келип, бир сыра карап, анан мишокторду атайын машинага салып алып кете берет. Мына эки бачокту көрдүк. Тетигил жерде 3-чү бачок турат. Моякта 4-чү бачок турат. Моякта 5-чи мусор салган бачок турат. Моякта 6-чы бачок турат. Азыр трактардын баары токтой башташты. 1-2 сааттан кийин бул тракстапта место калбай калат го деп ойлоп жатам. Мына азыр көрсөтүп келтам. Бир мусорду көрүп калсаңыздар айтыңыздар достор. Кыргызстаныбызды ушундай сакташыбыз керек. Мына 7-чи бачок. Мусор салган 7-чи бачокту сиздерге көрсөттүм. Американын желеги желбиребейт, шамал жок. Пенсильвания штатында. Бул деген 9-чу, 10-чу, бул 11-чи мусор салган бачок. Pet area дейт. Иттери болсо ушул жака прогулкага чыгарса болот экен. Канча болуп калды? 9, 10. Тияк жакта мен адашып калдым. 11-чи бачок турат, 12-чи бачок турат, 13-чү бачок турат, 14-чү бачок турат, тиякта 15-чи бачок турат. Мына 16-чы бачокту сиздерге көрсөтүп атам. Аба ырайы абдан сонун. Салкын, суук эмес, муздак эмес, жылуу эмес, ысык эмес. Адамдын ден соолугуна абдан жаккан аба ырайы болуп турат. Бул жакта бир каскади. Volvo менен каскадилер көп. Уже канчанчы болуп кетти? Ушул кичинекей эле бир эс алуучу жайда бир 20дан ашык бачок бар экен. Азыр эле сиздерге көрсөттүм. Могул жерде дагы бирөө турат, ар жагында дагы бирөө турат.
уже кете берсең утур чыга берет. Мына чөптөрүн карайбыз. Чөптөрүн дагы бүт баары кыркылган. Мына бир дагы мусор жок. Алма, өрүк, вишня, дарбуз, коомдор такыр жок Америкада. Бул болсо эс алуучу жай. Скамейкаларды көрсөтөйүн. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бул жагында 9 болсо, ар жагында да 9, где-то бир 18, 20. Ушундай эс алуучу скамейкаларды коюп коюптур. Бул жагынан жеңил машина токтоп, бул жагынан трактор токтоп, эс алуучулар эс алып, тамактарын ичип алып кете берет экен. Могу бачокту көрбөй калыптырмын, санабай калыптырмын. Ана могу эс алуучу жайдын артында да 3 бачок бар экен. Мындай алганда кичинекей эле жерде 30га жакын мусор салган бачок турат. Анан көп мекендештер айтып калат да, Кыргызстанда, Бишкегибизде мусорду салайын десең бачок жок, бачок койсоң урдап кетишет деп. Бул жакта болсо үстү крытый беседка экен. Мына таптаса эчтеке мусор жок. Анан бул жакта даже барбекю бышыра турган жери бар экен. Ошондой достор, где-то бир 10-15 мүнөт видео тарттым го дейм. Колдон келсе дагы чыгарып турабыз. Каналга катталыңыздар. Көптөгөн мекендештер айтып жатышат. Баарыңыздарга рахмат колдогонуңуздарга. Видеону көргөндөн кийин комментарий жазып, лайк басып, каналга катталып коюңуздар деп. Жакшы, акырындан өсүп атабыз. 1 ай мурун 59.400 болчубуз. Уже 1000ден ашык катталуучу катталды. Катталып жаткан мекендештердин баардыгына чоң рахмат. Америкага келүү насип болсун. Именно катталып жаткан мекендештерге. Bir 15 мүнөт тамак ичели дагы кетелиби же билбей атам, же ушул эле эс алуучу жайда калып калып. Анан 3 саат дедимби, же 3,5 сааттык жолду эртең менен эле жүрүп койсомбу? Анткени мен жүктү эртең 10го чейин жеткизишим керек. Эртең дем алыш күн. Жүк чыгабы, чыкпайбы билбейм. Эгер жүк чыкпай калсам да ошол жакта калабыз дагы. Понедельник күнү жүктү алып улантабыз жумушту. Бул жакта трак токтой турган жер абдан кенен экен. Кээ бир жерлерде аябай тар болот, мыякта абдан кенен чийиптир. Бул жакта бир трак эс алып алып жолго чыгып атат.